Жиеним бар. Намазын тургузганына, намазын окуганына дейт. 1,5 жыл болуп калды. Бирок карантинден кийин салафтарга кошулуп кетиптир. Эмне кылышым керек? Жардам берип койсоңузчу сураныч. Эми ал бир тууганга айтабыз. Имам Азам деген пайгамбарыбыздын хадистерине кантип амал кылабыз, фикх маселелерине, шариат маселелерине кантип амал кылабыз, ошол эле учурда адеп ахлак мүнөз менен кантип мүнөздөлөбүз, ошолорду калыптаныш үчүн биз пайгамбарлардын өмүр баянын, сахабалардын өмүр баянын, биз өзү хадис илимине кирүүдөн мурда пайгамбарлардын өмүр баянын, сахабалардын өмүр баянын, табииндердин өмүр баянын, табиин деп мурунку темада да айтканбыз. Пайгамбарыбыздын сахаба деген жоро жолдош. Пайгамбарыбыздын жоро жолдошторун көргөн доорду айтабыз. Кийинки поколениянды, кийинки муун. Ошол табииндердин, табиин деп коет, табииндерди көргөндөрдүн доору, кийинки доор, экинчи этаптагы табииндер. Ошолордун өмүр таржыманын, анан бүгүнкү күнгө чейинки ислам динине салымын кошуп кеткен аалымдар бар. Ошолордун өмүр таржымалдарын бүт окуй турган болсок, анан кийин биз калыптанат экенбиз. Окуй. Адамгерчилик, адеп ахлактуу болуу бул эң биринчи орунда турат турбайбы деп, анан аят хадистерге түздөн түз кирбей, ушу аалымдар аркылуу амал кылыш керек дегенди анан түшүнө баштайбыз. Эмне үчүн? Имам Малик айткан өзү. Аалымдардын баягы бир сөз бар эмеспи? Сөзү керек маалда алынат, керек эместе ыргытылат деп атпайбы? Бунун сөзүн түшүнүш үчүн эле бир жогорку деңгээлде ой жүгүртүп, аят хадистерди түшүнгөн адамдар гана түшүнүшү мүмкүн, же болбосо бир устаз түшүндүрүп бергенде гана түшүнүшүбүз мүмкүн. Жана ошондой эле бир дагы сөз бар. Эмне деген сөзү бар? Хадис аалымдардан башкасын адаштырат деген. Эмне деген сөз бул? Кандай бул? Пайгамбарды айтып атса, мен силерге Куран хадисти калтырдым деп атса, Имам Малик эмнеге бул сөздү айтат деп биз эмне кылсак болот? Ой жүгүртүп, таң кала турган суроо бирок. Ошону эмне үчүн айтып атат? Анткени бир хадистин уландысы мурун өтүп кеткен болот. Же болбосо ал хадистин уландысы кийин айтыла турган болот. Же болбосо бир мансух деп коет, колдонуудан чыгарылган хадис бар. Же болбосо бир доорго айтылып, кайра кийинки доорго өтпөй турган хадистер бар. Бир адамга гана тиешелүү. Бөлөк адамга өтпөй турган ушундай хадистер бар. Ошолордун баары ар бир хадистин келип чыгышы, эмне себептен айтылган, мурунку хадис менен кийинки хадистердин баарын неге жатка билиш керек. Ал үчүн усул деп коет. Усулул фикх, шариат илиминин асылдарын, усулдарын үйрөтө турган илим. Эмненин негизинде шариат келип чыгат. Шариат биринчи бисмилла дегенде эле Куран, хадис, ижма, кыяс болуп кетет да. Мына ошолорду үйрөткөн илим усулул фикх деп коет. Ошол усулул фикхта келет. 3000 хадис бар негизи. Жалаң ушу фикхка тиешелүү. Жалаң ушу фикхка тиешелүү 500 аят бар. Ушулардын баарын жатка билсе, анда мазхаб карманбай кете берсе болот. Анан булардын баарын окугандан кийин 4 имамдын, Имам Азам, Имам Малик, Имам Шафи, Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейхи динди таратыш үчүн кандай гана азаптар тартышкан, ушунчалык кыйналган. Жана ошондой эле мисалы Абдулла ибн Мусайяб, Саид ибн Мусайяб рахматуллахи алейхи заманында арабтар болсо деле Мадина шаарында башкасы фатва берген эмес. Карабайсыздарбы? Тартип. Болбосо эмне Куран хадиске түздөн түз иштигат кылып эмне өздөрү амал кылып кете албайт десер, кетет. Бирок маселе сураса эле эмне деген? Пайгамбардын мечитинде Саид ибн Мусайяб бар. Олар ошондон барып маселе сурагыла. Бизден сураба деп туруп бардыгы эмне кылган? Жүз үйрөгөн. Бар ону тетигинден сура деп. Мындайча айтканда Саид ибн Мусайяб тили турганда эч ким жооп берген эмес. Эмне үчүн? Бир тартип, бир багытта кетиш үчүн. Балким бир жерде тура эмес үчүн болушу мүмкүн. Ушундай да. Мисалы баягы пайгамбарыбыз айтат го, мунун тилин кесип койгулачы десе, Азирет Умар радыйаллаху анху эмне кылат? Тилин кесем деп эле алып жөнөгөндө нарактан Али радыйаллаху анху көрүп калат дагы. Эмне кылган атасың десе, тилин кесем дейт. Эмне болду десе, пайгамбар ушинтип айтты дейт. Десе Али радыйаллаху анху эмне дейт? Жок, тилин кес дегенден максат пайгамбарыбыз түшүндүрүп койгула. Баг ырсап менен тийише берет да. А жерде пайгамбар тилин кес дегенден максат
түшүндүрүп койгула, бизге экинчи сүйлөбөй турган болуп калсын. Силер дагы даанышман экениңерди көрсөтүп койгула деген мааниде деп айтканда, Hazreti Umar таң калып, бар тактайынчы деп анан журанда кеттик деп, кайра барып тактаса, ооба дейт, мен тилин кадимкидей кестеген эмесмин да, түшүндүрүп кой деп айткам дейт. Ошондо айтып атат да, лаула алиюн лахалака умару. Эгерде Али болбогондо Умар өлмөк деп. Көрдүңүздөр, ошон үчүн ар бир айтылган сөздүн ички мааниси бар, тышкы мааниси бар, сырткы мааниси. Эки маанисинде хадистердин ички сырткы маанилерин түшүнгөн адам болуш керек. Жана ошондой эле тозок жөнүндө айтылган аяттар бар миңдеген, бейиш жөнүндө айтылган аяттар бар миңдеген, окуялар жөнүндө, тарыхтар жөнүндө айтылган аяттар бар. Булардын баарын тим эле жиликтеп мыкты билиш керек. Ошол адамдар эмне кылат? Мазхаб кармабай койсо болот. Өзүнүн эне тилин да мыкты түшүнүш керек. Анан кийин өзгө тилди эмне кылат? Мыкты өздөштүрөбүз. Аны аларды билбегенден кийин мен Кур'ан хадиске амал кылып кете берем деген ал жок, жаңылышабыз. Дагы бир кошумча, илимди 10 жыл окуптур, 20 жыл окуптур десе деле, бирок адамгерчилиги болбосо, ийкемдүүлүгү болбосо, демек ал терең окуган эмес ал. Түшүнгөн эмес болот. Анткени пайгамбардын өмүр баянын окусаңыздар, жана сахабалардын өмүр баяны бүт баары кичпейил, жөнөкөй адамгерчиликтүү болгон. Ислам дини ушуга үйрөтөт. Адамгерчиликтүү болгонго үйрөтөт. Ошондуктан бир тууганыңызга айтабыз, жана тарыхый китептерди, дини китептерди, пайгамбардын өмүр баянын окуш керек, сахабалардын өмүр баянын окуш керек. Жана башка, жана жогоруда айтылгандай, буга чейинки өтүп кеткен аалымдардын өмүр баянын окуса эле, жок дегенде 4 мазхабтын өмүр баянын окуп койсунчу, анан жетет. Кудай бурса, ушундо кояйын анайын. Ошолор чыгарып берген далилдин негизиндеги шариятка амал кыла берейин, тагыраак айтканда Ханафи мазхабына кете берейин деп калышы толук мүмкүн.